Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн кыргыз тили сабагы. 2-класс. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы менин мекеним. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү жана кызыктуу болуш үчүн биз Чыңгыз Айтматовдун айылы жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Ребята, тема нашего урока «Моя Родина». Чтобы вам было интересно и понятно, мы будем знакомиться с малой родиной и творчеством великого писателя кыргызского народа Чыңгыза Айтматова. Балдар, сабактын башталышында биз мекен деген эмне деген суроого жооп берели. Мекен бул мен жана менин аталарым, чоң аталарым жашап өткөн жер. Мен мында өзүмдү эркин жана ыңгайлуу сеземин. Мен бул жерден билим алам жана кызматымды ушул жерге кыламын. А менин мекеним Кыргызстан. Кыргызстан чакан, бирок таза, кооз, тоолуу өлкө. Борбору жашыл, гүлдөгөн шаар Бишкек шаары. Кыргызстанда кооз жерлер өтө көп. Биз Кыргызстанды жакшы көрөбүз жана аны менен сыймыктанабыз. Ребята, наша родина Кыргызстан. Кыргызстан очень красивая страна. Столица Кыргызстана – зеленый город Бишкек. В Кыргызстане есть много красивых мест. Мы любим свою родину и гордимся ею. Балдар, Чыңгыз Айтматов тууралуу уккансыңарбы? Албетте, бул кишини силер тааныйт деген ойдомун. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин улуу жазуучусу. Ал Таластын Шекер айылында төрөлгөн. Анын балдарга арналган көптөгөн чыгармалары бар. Мисалы, Ак кеме, Атадан калган туяк жана Чыпалак бала. Ребята, вы слышали об Айтматове? Я думаю, что вы знаете. Айтматов – великий писатель кыргызского народа. Он родился в селе Шекер Таласской области. Айтматов писал много произведений. Также он создал произведения и для детей. Например, «Белый пароход», «Мальчик с пальчик», «Солдатенок» и так далее. Балдар, китебиңердин 83-бетиндеги Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн айылы тууралуу айтып берген тексти бар. Чогоголу, которолу. Менин мекеним. Мекен деген сөз кыргыз элинде ата бабамдын жери дегенди билдирет. Менин мекеним өз айылым Шекер. Анткени менин башатым ушул Шекер айылы. Ушул жерде аталарым жана бабаларым жашаган. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде чоңойгом. Биз туулуп өскөн жер бизге билим, тарбия берет. Тексттин котормосуна көңүл бурабыз. Моя родина. Родина у кыргызского народа обозначает землю предков. Моя родина – родное село Шекер, потому что мое начало – это село Шекер. На этой земле жили мои отцы и деды. Здесь я родился, здесь вырос. Земля, где мы родились и выросли, дает нам знание и воспитание. Балдар, бүгүнкү сабакта эмнелерди билип алдык? Биринчи, мекен деген эмне экендигин түшүндүк. Экинчи, Кыргызстаныбыз жөнүндө маалымат алдык. Үчүнчү, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, айылы тууралуу окудук жана видеосун көрдүк. Силер азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка абдан активдүү катыштыңар деп ойлоймун. Мен силерди абдан жакшы көрөмүн. Анда үй тапшырмасын жазып алгыла балдар. Китебиңердин 83-бетиндеги 3-көнүгүү диалогду ролдошуп окугула. Балдар, силер азаматсыңар. Кийинки сабактан жолукканча саламатта калгыла.